Ош шаарынын Салиева көчөсүндөгү 44-үйдүн жашоочулары кала бийлигине нааразы. Айтымдарында мэрия аллея салынат деген жүйө менен аталган үйдүн артындагы дуал тосмолорду эскертүүсүз сүрдүрүп баштады. Биздин кабарчы Назгүл Ахунова бул тургундар менен жолугуп, көйгөйүн угуп келди. Назгүл, айтсаңыз, жашоочулар эмнеге нааразы болуп жатыптыр? Ооба, кечээ бизге Салиева 44-үйүнүн жашоочулары кайрылып, маселесин чагылдырып берүүбүздү суранышты. Бүгүн барсак, үйдүн артындагы 10дон ашык дуал тосмолор бузулуп, андан калган таштандылар ошол боюнча турганын көрдүк. Негизи ал тосмолор үйдүн артында наркы башынан берки башына чейин биринчи кабаттагы 28 батирде орнотулган экен. Жашоочулардан сурасак, ал тосмолор тери оорулары жана наркологиялык диспансерден тосуп туруу үчүн курулган экен. Рахмат. Салиева көчөсүнүн тургундарынын көйгөйү тууралуу Назгүл Ахунованын материалын көрүңүздөр. Наразы болуп топтолгон бул адамдар Салиева 44-үйүнүн жашоочулары. Алар көп кабаттуу үйгө тиешелүү болгон дуал тосмолорду Ош мэриясы сентябрдын башында эскертпестен келип сүрдүрүп, андан чыккан таштандыларды ошол бойдон калтырып кетти деп даттанып жатышат. Ушул убакка чейин мына бүгүн 8 күн болду, 2 күн экисинде бузган. Бүгүн 10-у мына 9 күндөн бери бир адам келип кабар алып, мусуруң алалы, не кылалы деген жак. Эскертүү бербесиңер десем, телевидениядан берип атабыз, ютубтан берип атабыз деди. Телевиденияны ким көрөт ушул базарный экономика баалда дедим. Ютубту ким тиктеп отурат? Оно балдар тиктейт дедим. Балдар түшүнө беле дедим. Ошентти. Не предупреждение бербедиң десем, Пирматов алтын ушинтип айтты. Жашоочулардын белгилешинче, сүрдүрүүдөн кийинки калдыктар дээрлик 10 күндөн бери тазаланбай турат. Мэрияга бул боюнча 2 жолу расмий кат жиберилип, бирок жооп боло элек. Билдирүүдө калдыктарды тазалоодон сырткары үйдүн аянтын өлчөп берип, тосмо коюуга уруксат берүү да жазылган. Домдун как положено 3 метр, 5 метр жер бар экен. Ошол жерди коюп берсин, ол жерди биз стандартта бир кыл кылып, мындай бийик эмес, мындай бир небес эмес, жакшына эле тосуп коелу. Бул деген мусор таштап калат, башка кылып калат, 1,5 келип калат, эми баягы ошого эскертүү белги да, жакын домго жакын жылбай тазалыкты деп ошондой кылды. Наразы тарап аллеянын курулушуна каршы эмес. Мэр эл менен жолугуп айтканда баары эле макул болушкан. Бирок 2021-жылы баштала турган курулушка эмитен жер даярдоонун зарылчылыгы жок деп эсептешет. Ошондо да жашоочулардын кызыкчылыгы эске алыныш керектигин айтышат. Мына койдун диспансердин ана биринчи дворун жаап берем деген, ошону дашпор жакпады, 8 күн өтүп атат. Мына жерде наркологический бар, о жердегилердин баягы ийне-пийне наркоберкелерин таштап кетип атат. Ошолорду караштырып берсе. Анан эгер ушунчалык неме болбосо, эми биз сотко чейин кайрылышыбыз мүмкүн да. Мына жердеги жителдер. Анан мына биздин жашоочулар эми же бул ишин кылат, же башкасын кылабы, шайлоого барбайбыз деген немелер болуп атат да жителдерде. Талабыбыз бул жерде 28 дом экен, ошо биринчи этажда. Ар биринен бирден санаганда 28 машина болот. Өзү негизи мына жердин бардыгы ток өткөнү жолго машина батпай атат. Мына жерде больницага келген машиналар, анан карап ойлоп көрсөк, бизге парковка бир машина хотя ошо туш-тушунда парковка калтырбаса, дагы тыгын башталат да. Себеби 28 машинаны ойлоң, 10 домдагы биз дагы эми ушака коебуз да. Буяка уже башка жашоочулардын машинасы толук. Жашоочулар сүрдүрүлүп жаткан дуал тосмо жайгашкан жер көп кабаттуу үйгө тиешелүү экенин айтышат. Алардын белгилешинче, узундугу 720 метрлик тосмо кызыл китепте көрсөтүлгөн аянт боюнча тосулган. Буга кошо мэриядан да атайын уруксат берген токтом да бар. Мына наркология келгенде 2014-жылы мына үйлөргө кирип, аркасынан эле жөрмөлөп кирип, löпкүй нерселерди урдайт экен. Анан ошолордун баарын чогултканда биздики 1,5 жылда 72 арыз менен ууру өкөнүк ошондой 72 болуптур. Анан ошондо муниципальныйдын жылдын аягында 2014-жылдын аягында уруксат берди. Ошол ушу картада кандай жазылган болсо, мыналар проекти анан ушул жерге чейин ушун түбүнөн баштап кетилген.
Ош мэриясы болсо сөз болуп жаткан сүрдүрүү иштери аллеянын курулушун утурлай болуп жатканын бышыктайт. Бирок жашоочуларга эскертилгенин, алардын талаптарында долбоорго киргизүү же өздөрүнө жеңил каражаттар менен айланасын тосууга уруксат берүү жактары каралып жатканын белгилешет. Ал эми сүрдүрүүдөн калган таштандылар бузуу иштери толук жүргүзүлгөндөн кийин тазаланмакчы. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.